Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коноктору ЛФМ элдик радиосунун мыкты диджейлери, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын журналисттери, авиация алып баруучулар курсунун негиздөөчүлөрү, мыкты кесиптештер Азамат Баитов жана Элиза Кочкор кызы. Рахмат, барыңыздарга кеч жарык болсун. Алтындай болгон убактыңыздарда атайын ушул берүүгө буйруп көрүп отурган биринчиден сиздерге ыраазычылык. Ал эми ушул студияда көрүшүп отурганыбызга кубанычтабыз. Керемет кечиңиздер менен ардактуу теле көрүүчүлөр, жалпыңыздарга Илим Билим каналынан чоң салам айталы. Албетте барыңыздарды биздин катарга кошулууга чакырабыз. Мектепти бүтүргөнүңүздөргө канча жыл болду? Мен мектепти бүтүргөнүмө 2009 бүтүргөм, 12 жыл. 2010 жылы бүтүргөнмүн, 11 жыл болду. Кайсыл сабактардан кыйналдыңыздар? Мен эң жаман көргөн сабагым, эми жаман көрсөм да азыр балким мени агай көрүп отурса капа болуп калбасын. Жакпайт болчу мага эсеп менен кошуп жанакы бөлүү, кемитүү, алуу, анан химия сабагынан реакцияларды чыгаруучу. Ошол сабактардан аябагандай кыйналчумун, анан 3 алчумун. Бирок агай эжекелерибиз көтөрмөлөп барып 4-5 кылып чейрегимди бүтүрчү да. Ушундай болчу. Мектептеги предметтердин баарынан эле жакшы окуганга аракет кылдык. Анан өзгөчө мен мындай жаман көрбөйм го, бирок өз учурунда баалабаган сабагым азыр өкүнөм ал үчүн дене тарбия сабагы. Мектепти бүтүргөндө жогорку республикалык тестирлөөнү тапшырдыңыздар беле? Сыр болбосо канча балл алдыңыздар? Сыр эмес, албетте бул жогорку окуу жайга өтөөрдө ар бир окуучу сөзсүз түрдө кыялданат. Тесттерин жакшы өтсөм экен, аман эсен өтсөм экен депчи, ошол сыңарында эле мен тапшырып 110 балл алгам. 110 балл, жанакы босого балл 110 балл болчу негизи. Ошондой 110 балл алып өткөм. Медициналык коллежге тапшыргам. Ал жерде бирок биздин жанакы ОРТнын жыйынтыгы каралган эмес. Себеби дегенде ал жерде өзүңдүн билимиң, анан ошол окуу жайдын өзүнүн жекече бир экзамени болгон. Ошол экзаменден жогорку балл алгам. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярданганбыз. Бүтүрүүчү класста аябай даярдык көргөнүм эсимде. Анан мен 2 жатта тапшыргам, негизги тест, анан кошумча тест болуп, кошумча тестте тарых сабагынан 110 балл алганмын. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги тестинен болсо 168 балл. Менден жакшы окуган экенсиң. Катуу даярданганбыз ошол учурда. Мектеп учурунда алган билимиңиздер эсиңиздерде калды деп ойлойсуздарбы? Ким көбүрөөк упайларга ээ болот дейсиздер? Кесиптешим Элиза упайга көбүрөөк ээ болот деп ойлойм. Себеби дегенде буга чейин Монус сени эфирге чакырганыңда деле мен ойлондум да. Себеби мисалы үчүн азыр мен бул жерде бир канча суроолорго жооп бербей калсам, эл ойлошу мүмкүн да, демек Азаматтын деңгээли төмөн экен депчи. Жок, мындай эмес да. Мисалы үчүн мен балким кандайдыр бир адабияттан же математикадан же химиядан билбей калсам, бирок менин жанакы эфирди алып баруучулук жөндөмдүүлүгүм же болбосо кандайдыр бир кол өнөрчүлүк алектенем да, ал жактан ал инсандан бийикмин да. Балким ошол химия, балким адабият, ошол предметтерден билбей калып чыгармын. Ал башка жактан, ал жактан бийикмин да. Демек бул жерде мен эмнени айткым келет? Адамдар бири-бирине салыштырбайчы, ошол жерде мени түшүнбөй калбасын деген максатта сага бир аз мындай ооба, ошондой максат болду. Алдан астан атабыз деп койбойбу. Тамаша, албетте эми жанагы мектепте бүтүргөнүбүзгө 10 жылдан ашык убакыт болуп калды. Эми ошол учурда алган билимдерибиз эгерде сиңимдүү болгон болсо айрымдары эсибизде калышы мүмкүн. Бирок андан кийин деле биз токтоп калган жокпуз да, жаңы билимдерди алдык. Ошол билимдер басымдуу болуп кетиши мүмкүн. Азыр эми ушул мендеги IQ аталышы дагы өзгөчө көрсөтүү экен. Биз баарын эстегенге аракет кылалы. Жогоруда бирок кесиптешим айткандай эле мен дагы ошол ой пикирлерге кошуламын. Ошентсе дагы эми көрөбүз билимден бизди салыштырып. Бирок мен ойлоп турам. Ооба, мен ойлоп турам, Азамат Баитов дагы жөнөкөй инсан эмес. Мен кесиптешим, сыйлайм. Кимибиз жеңсек деле, кимибиз алдыга озуп чыксак деле, бирок ар дайым бири-бирибизди каттап турабыз. Биринчи бөлүм мектеп жана мен деп аталат. Бул бөлүмдө келген коноктордун мектеп кезинде алган билими текшерилет. Суроолорго жооп бере албаган конок өзү тууралуу өзгөчө фактылар менен бөлүшөт. Ажар повестинин автору. Кыргыз эл жазуучусу Касымалы Байалинов. Өзүм тууралуу факт. Курсагым ачканда жөн тура албайм. Жөнүм бат келет. Курсагым ток болсо менден өткөн сабырдуу адам жок. Менделеевдин мезгилдик таблицасында канча элемент бар? 32. Адашпасам 109.
126, 128 дагы вариант бар. Адашпасам, мезгилдик таблицасын. Химия сабагын. Жогоруда айттым мен химия сабагын жакшы көрбөйт экенмин депчи. Химиядан мен окуганмын, эсимде бар. 26 элемент аябай жаттаган эсимде да негизинен. Бирок жалпы мезгилдик системада досканын үстүндө жазылып турган бизде баннер бар эле. 102 109 адашпасам. 106 болушу мүмкүн. 106. Кошуламы? Кошулуп кое берейин. Ошол. 106. Мен 26-сын жаттаган экенмин. Жоопкерчилик адамды жактырбайм. Ошонун жанында жалган сүйлөгөн адам барбы? Ошонун жанында өзүмдү мындай ыңгайсыз сезе берем да. Болушунча ошол жерден качканды жакшы көрөм. Тастыктайм ушул ойду. Ошол жерден качканды жакшы көрөм. Насыр Давлесов ким болгон? Дирижер. Композитор. Кызыл планета деп кайсыл планетаны атайбыз? Марс. Өзү 9 планета бар. Менин апам астрономиядан сабак берет. Эсте калган. Ата-энеме чоң салам айтамын. Азыркы учурда көрүп отурган болсо, билимиңиз үчүн рахмат. Дагы факты. Жок, мен шашып баратат окшойм. Жооп бергенге мүмкүнчүлүк бербей койдум окшойт. Негизи кесиптеш Элиза жөнүндө факт айтпаймынбы мен? Элиза аябагандай шашмада ошо бир ишти бүтүрмөйүнчө жөн жүрбөйт да. Иште дагы коридордо кетип аткан тык болжап атат. Сааттын өткөнүн биз Элизадан билебиз да. Саат нече болуптур деп. Буяк өтөт, тыпылдап жүргөн кыз да ошондой. Ата Точ кандай суроолорго жооп берет? Жооп бересизби? Эмне? Ким эмне? Ооба, себеби Ата Точ өзү сурмал кыргыз тилин. Кайсыл фактын айтсам болот экен? Фактылар аябай көп, эл билбеген азыр. Өзү социалдык тармактардан деле, интернеттен деле көп нерсени эле баягы ачыктай бербейбиз да. Андай фактылар көп эле. Эл билбеген фактылардан айта турган болсом, мейли кызыктуураак болсочу мектеп жашына байланыштуу. Мен өзүмдөн 1 жаш улуулар менен окуганмын. 6 жашымдан окуганмын. Ошону айтып коеюн. Шахматтын канча ташы болот? 32 адашпасам. Эски деген сөздүн синонимин атаңыз. Жаңы. Синоним болсо жакын колдонуудан чыгып, неологизм, архаизм деген сыяктуу терминдерди колдонсок болот. Эски. Жараксыз. Эскиге көп дейм. Тарых. Байыркы, илгерки. Алмустактан. Илгери, Эскиден, Алмустактан болуп калдык дейт менин жообум. Дагы бир факты. Кесиптешим жөн айтып берейин, өзүм тууралуу. Өзүм тууралуу дагы бир факты болсо, адилетсиз мамилеге чыдай албайм ошол. Көп сыян тартып калам ошонун үчүн да. Ак кеме повестинин алгачкы аты? Буг эненин жомогу деген сыяктуу. Буг эненин жомогу. Ал бирок ичинде эпизод. Мен унутуп калдым. Бирок аны далай окуганбыз, далай окуганбыз. Сиз баштаңыз. Эмнени айтабыз? Фактбы? Элиза тууралуу факты. Элиза көп иште бир күнгө же 1 саат мындай белгилеп алат дагы, башы айланып мындай кыйналып жүрө берет да, баары иштеди бүтүрүшүм керек депчи. Бирок баарын бүтүрөм. Мактанбайын, айтайын, баарын бүтүрөм. Ооба. Себеби мен жалкоолукту жактырбайм, бош калсам эле өзүмдү жалкоо көп нерседен калып кетип аткандай сезем да, ошон үчүн тынымсыз аракетте болуп турганды жакшы көрөм. Азамат Баетовдун жөнүндө дагы бир факт айта турган болсом, кесиби башка болсо дагы, бирок дизайнерлик жаатта дагы мыкты. Байыркы Египет падышасын эмне деп аташкан? Фараон. Экинчи бөлүм логикалык суроолор. Термометр плюс 15 градусту көрсөтүп жатат. Дагы ушундай эки термометр канча градусту көрсөтөт? 15 градусту көрсөтөт. Президент кайсыл адамга баш кийимин өз каалоосу менен өзү чечип берет? Чачкарачка да. Келиңиз. 2 литр сүттү 1 литрлик банкага кантип батырса болот? Болот аны кагаз ручкага жазып туруп салып койсо болот. 2 литрлик сүттү 1 литрин куюп алып туруп кийин кайрада. Биз ойлонолу.
макулдашсак болот. 2 литр сүт болсо, аны 1 литрлик банкага кантип батырса болот? 1 1 литр литр эле ичип алып, куюп туруп ичип алып кой. Кайра. Жок. 2 литр сүт 1 литр банкага батырыш керек, Менин жообумда болот да, 2 литр сүт деген жазуун кагазга жазып туруп, 1 литрдеги банкага салып койсок, ошол дагы болушу мүмкүн. Бар, Сүт бар сүттү 1 литрге батырыш керек. Бар болсо 2 литрдин 1 гана литрин куят. Айылда сүт тартканда мен каймак эле жечүмүн. Анда 2 литрлик сүттү 1 литрлик банкага кантип куюп койсо болот деген суроонун жообу бул логикалык. Каймак кылып туруп куюп койсок болот. Бышырыш керек, туура. Бышканда куюп калган. Ооба. Азаят туура эле. Кайнап. Туура. Демек бышырып туруп, анан 1 литрге куйсак болот. 1ден 50ге чейинки сандарда канча жолу 4 саны кездешет? Санайлы тында 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ошондо 44 дагы бир 4 бар. 49, ошондо 4 болсо 15. 15 да, Ура. Төө куш өзүн канаттуумун деп айта алабы? Жок. Анткени анда тили жок. 3-бөлүм менин дүйнө таанымым деп аталат. Бул бөлүмдө келген катышуучуларыбыздын дүйнө таанымын билебиз. Ал эми жооп бере албай калган учурда жеке башына коюлган суроолорго пикир билдирет. Эң сейрек кездешкен кан тобу? Кандын тобу адашпасам бул 4-чү. 4. Ооба, 4-чү. Дүйнөдөгү эң бийик тоо? Бийик тоо. Жумалын тума. Ал бирок чокко, Эверест. Тоо? Жайгашкан мамлекетин айтышыбыз керек да ошондо. Мындай бир аз кычык мындай жолдор барбы? Жок, анда жанар тоо болуп калат. Дагы башынан төрөлсөңүз ким болмоксуз? Дагы башынан төрөлүп калсам, ошол эле азамат болмокмун. Бирок мектепти аяктап жатканда кесипти туура тандамадым да. Себеби дегенде азыр кылып жүргөн кесибим башка, өзүм окуган кесибим башка да. Ал жерде мындай болгондо мектепти бүтүп атканда мен досторум тапшырып атат, мен айылда калбашым керек, мен дагы окушум керек. Билимге болгон кусак ушунчалык болгон, бирок мен багытымды аныктай алган эмесмин ал жердечи. Себеби дегенде айылда көпчүлүк балким азыркы учурда бизди көрүп жаткан окуучулар, бүтүрүүчүлөргө деле балким багыт болор. Биринчи жүрөгүңдөгү эмне бар, ошону каалап, ошону таап алып туруп анан кадам таштаса жакшы болот. Себеби дегенде мен бул жерде убакыттан отурдум да. 5 жыл окудум, университетте окудум. Бирок азыр кесибим башка. Эгер өзүмдүн кесибим ошол аркалап жүргөн кесибимди окусам, балким мындан дагы бийиктеп ишке чыкмакмын да. Кошумчалап койсом болобу ушул ойго, мындай идея келгенде айтып калыш керек го. Өз учурунда айтпасаң сөзү тасып өлөт деп коет. Азыркы бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, анан бүтүрүүчүлөр, балким досторубуз бар да. Чындыгында кесип тандоо аябай жашоодогу олуттуу чечимге келүүнүн бири болуп эсептелинет да. Анан адам эң биринчи бул илимий изилдөөлөрдөн дагы келип чыккан жөндөмдүүлүгүнө карап кесип тандаш керек. Анткени сен учурун талабы деп эле тандап коюп, бирок кийин жан дүйнөң аны каалабаса, кабыл албаса, кайрадан эле ошол баштапкы өзүң жан дүйнөң каалаган жумушка келесиң да. Ошондуктан бул нерсени адашпаш керек деп ойлойм. Жолборстун терисин жамынган баатыр ким? Аты кетет. Ооба. Жок, Алыкул Осмонов которгонун билем, бирок каармандын атын унутутам. Автандил беле? Автандил кетет да. Тариэл. Унутуп калдым, кечиресиздер. Тариэл, ооба. Дагы жеңил. Жашоодо эмнеге өкүнөсүз? Жашоодо өтүп кеткен убактыма. Жеңилген жакшы экен. Экинчисине байланыштуу болуп атат да. Өтүп кеткен убактыма. Анан бирөөнүн көңүлүн оорутуп алсам аябай өкүнөм да. Үйгө барып ушунча бир ыза болом, үйгө батпайм. Жумуш кылсам, жумушта олтургандай болбойм. Ошол үй бүлө менен олтурсам, үй бүлөдө олтургандай болбойм да. Ошол бирөөнүн көңүлүн оорутуп алсам, эмне үчүн мен ошол нерсени айттым экен? Айтпай колсом, кичине бир сабыр кылып турсам, мына эки тиштин ортосундагы тилди тыйсам, балким ошол убакыт жакшын жакка бурулуп кетмек экен деген нерсе мени өкүндөт. Бардык заттардын эң майда бөлүкчөсү эмне деп аталат? Молекула. Атом. Молекула. Кыргызстан сиз үчүн эмне? 3 сөз менен айтканда. Мен үчүнбү? Мен жеңилип калдым. 3 сөз менен. 3 сөз менен. 3 сөз менен. Кыргызстан биринчиден мекеним, ата журтум. Экинчиден үйүм. Үчүнчүдөн болсо кан жаныма сиңирип бүткөн жашоодогу бардыгым. Ааламдагы эң жоон даракты атаңыз.
азыр ооба мындай эстеп атам, бирок биз күн сайын жаңы маалыматтарды алып, мен ушул нерсени айтып коеюнчу, күн сайын жаңы маалыматтарды алып бергенде ми дагы чарчап калат экен да, көпчүлүгүн кабыл албай калат экен да. Ошон үчүн биз көбүнчө жана даярданып жатып, кечеги алынган маалыматты кээде унутуп калабыз да. Азыр мен уккандай болуп атам, бирок мындай аталышын таба албай атам, ооба айта албай атам. Мен мага да келбей атат, билбейм. Азыр эвкалипт дагы бамбук дагы эмне аталыштар Варианттар кичине мындай тамгаларын айтпайсың. Ооба, туура. Аталыш термин болчу деп аткам өзү. Туура, ооба, жеңилдик. Кандай адамдардан өзүңүздү алыс кармайсыз? Сиз айтыңызчы. Тазалыкты аябагандай баалайм. Ушул бирөө кылган жумуштарымдан делечи, өзүмдүн жумушумду деле таза тыккан кылганды жакшы көрөм. Ушул сапатымды баалайм. Жана баардыгын ушундай болууга чакырам. Анткени өзүң таза болсоң, айланаң таза болот, жумуш ордуң таза болот. Биринчиден ушул өзүң таза болсоң, жан дүйнөң таза болот, сени курчаган адамдардын баары таза болот го дейм. Мен өзүмө жаккан сапатым деп ар бир адам негизи өзүн жакшы билгенге, тааныганга аракет кылат, бирок сырттан көбүрөөк айтылат да. Анан көбүрөөк айтылгандардан мага жапакечтик. Өзүм ишим калып кетип атса да башкаларга жардам берип жүрө берем. Бирок анын артынан дагы көп убакыт коротуп, өзүм кыйналып калган учурлар болот. Бирок ошентсе деле табиятымдан ошол нерсе бар да. Өзүмдүн негизги жумуштарым турса деле башкаларга убада берип коюп же жардам берем деп жүрө берем. Азыр деле ошондой кырдаал болуп атат. Эфир тартылуу учурунда ошол. Кишинин скелетинде канча сөөк бар? 200дөн ашык. Медицина коллежде окуган инсан айтат. 200дөн ашык. Себеби дегенде кичинекей сөөктөр айтылбайт, бирок 200дөн ашык деп коет. Анан 200 деп дагы айтылат, бирок 200дөн ашык. Жаңылмач айтып бериңиз. Жаңылмачтан болсо, жакын арадагы жаңылмачтардан жанагы бир түп тут, бир түп түрп деген айтайынчы. Бир түп тут, бир түп түрп. Түрп түрптү түртөт. Макалдарды улантыңыздар. Ааламдын көркүн көз ачат, Адамдын көңүнүн сөз ачат. Адам ашка тойсо да Жашка тойбойт. үнүңүздү бир калыпта алып жүрүү үчүн эмне кыласыз? Башкалар кандай кам көрөт билбейм. Мен мындай өзгөчө олуттуу деле кам көрбөйм да. Анан ошол эфирге чыгаардын алдында, кандайдыр бир жолугушууга бараардын алдында эс алам. Эс алсам, менин үнүм кадимкидей өз ордуна түшөт, анан бир мындай коңур жоон пайда болот да, уктап тургандан кийин. Ошон үчүн көбүнчө жанагы эртең мененки программаларга катышканымдын себеби да ушул деп ойлойм. Уктап тургандан кийин менин мындай коңур болуп баштайт да. Анан түштөн кийин жумуш кылам, чарчайм, көрсө үн деле чарчайт окшойт деп калдым да мен. Үнгө кошумчалап кетсем болобу? Эми суроо жалпы берилип атат окшойт же? Үнгө кам көрүүдө эң биринчи бул артикуляциялык көнүгүүлөрдү эстен чыгарбаш керек. Анткени биз тескерисинче бул жерди кыймылдатпасак, жаактарыбызды кыймылдатпасак, ал уктап калат да. Анан үнүбүз дагы толук ачыла албай калат. Тескерисинче биз укалоо жолу менен жана артикуляциялык көнүгүүлөрдүн түрлөрү бар. Аларды колдонуу менен, улам колдонуп турсак, адатка айланып калат дагы. Ошону менен биз үнүбүзгө кам көрө алабыз. Анан сөзсүз түрдө бардык профессионалдуу адистер дагы айтышат, мисалы окутуучулар дагы айтат, муздак, суук деген эки ушул нерседен алысыраак болуш керек. Дүйнөдөгү эң туздуу деңизди атаңыз. Дүйнөдөгү эң туздуу деңиз көл эмес. Кызыл деңиз. Азыр эмнени ойлонуп отурасыз? Ачыгын айтып кое берейинби? Азыр ошол менин бир жакыным ооруканага түшүп калды. Ошол инсанды ойлоп атам. Рахмат. Африканын эң бийик чокусу? Эме? Климанджаро беле? Ошол адашып. Акыркы жолу кандай китеп окудуңуз? Акыркы жолу кайсыл китеп эле? Ийгилик жөнүндө окуп аттыңыз? Жок, ал эмес. Бала тарбиясы боюнча окудум. Себеби мен өзүм ата болгондон кийин ата энелик жанагы парызды дагы түшүнө баштадым да, атамдын, апамдын кадырын сездим да. Биринчи кызым төрөлгөндө, азыр эми экинчи кызым төрөлдү. Дагы экинчи жоопкерчилик артылды өзгөчө кыздын тарбиясында да. Эми бала өз жолу менен болушу мүмкүн. Баланы мисалы үчүн көчөдө көп жүрөсү, көчөдө ар ким тарбиялашы мүмкүн. Өзүнүн чоңдор, кесиптештери тарбиялашы мүмкүн, бирок кыздын тарбиясына келгенде өзгөчө тарбияга көңүл бурушубуз керек экен. Ошон үчүн мен бала тарбиясы жөнүндө китеп окуп атам. Кайсыл китеп эле атын унутуп атам азыр. Ишыл бала тарбиясы жөнүндө. Бир жума болду. Эң биринчи футбол боюнча аалам чемпионаты кайсыл өлкөдө өттү? Уругвайда. Сиздин ачууңузду көбүрөөк эмне келтирет? Ачуумду жоопкерсиздик, анан баягы айткандай эле
тамак аш, курсак ачканда маселеси, ооба курсак маселеси, курсагым ачканда ачуум бат келет. Сүйлөбөй коет эчимде. Сүйлөбөй коем чындап. Сүйлөсөм бирөөнүн көңүлүн ортуп алам деп сүйлөбөй коем да ушинтип кабагым түйүлүп жүрө берем. Биз көп курсагым тогон экен мага. көп учурда чогуу иш алып барабыз да, радиодо дагы, теле тармагында деле, анан кошумча өзүбүздүн дагы курста кошо көбүрөөк иштеп жүрөбүз биргеликте. Байкап калабыз, унчукпай калганда биз дагы сүйлөбөйбүз. Жини ачуусу келип калды, курсак ачты депчи. Көрсөтүүбүздүн жыйынтыгында Азамат Байитов 15 упай, Элиза Кочкор кызы 20 упайга ээ болушту. Жалпысынан 25 суроо берилди. Суроолорубуз аяктады. Келип катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келечектеги жаш алып баруучуларга кандай кеңеш берет элеңиздер? Жана алар кандай сыпаттарга ээ болушу керек? Бул жерде айта кетеличи, биздин окуу курсубуз, авиация окуу курсу негизинен журналисттерди окутуп чыгаруучу курс эмес. Ошого биринчи кадам деп айтайын, себеби бул жерде эң биринчи сүрдүү жеңүү, алып баруучулукка багыттоо деген актуалдуу бир категориялар, темалар бар да. Себеби журналист десек, бизден дагы тажрыйбалуу, аябай бул кесипке өмүрүн арнаган журналист, биздин устаттар, ага эжекелерибиз бар. Алардын алдында адилетсиздик мамиле болуп калат. Ошондуктан биз өзүбүз алып баруучу болгондуктан алып баруучулукка даярдоо деген түшүнүктү айткыбыз келет да. Эл алдына чыгып эркин сүйлөө, анан дагы өз ойлорун эркин жеткирүү, үн менен иштөө, баштапкы ушул теле радиого келип атканда кандай тепкичтерден басып өтүш керек, эмнеге даярданып келиш керек деген суроолорду койгонбуз дагы ошонун чечүү жолдорун биз азыркы учурда үйрөтүп жатабыз да. Көпчүлүк студенттер азыр келип атышат, бизге дагы кайрылып атышат. Эми ушул күнгө чейинки биздин алган билим тажрыйбабызды, колдонуп жүргөн тажрыйбаларыбызды бөлүшүү максатында гана ушул курсту негиздегенбиз, идея келген. Эмне үчүн өзүбүз билип турган болсок, мына ушул билген билимибизди болушунча башкаларга бөлүшпөө керек деген суроо жаралган. Анан анын көпчүлүк муктаждыктан дагы улам деп айтайын. Анткени азыр социалдык тармактар каттар көп келе баштаганда, магачы Элиза жаныңызга баралы, шакирттикке түшөлү деген сыяктуу келе баштаганда, баардыгын мен мамлекеттик жумушта иштеп жүргөн үчүн жанында эчтеп жүрө албайм да. Ошондуктан мүмкүн болсо анда алардын башын бириктирип туруп, атайын бир топ кылып, балким курс негиздеп коебузбу, ошол жактан үзгүлтүксүз окуп билим ала берсе деген ой келген. Анан эми мен көп суроо келет, журналист депчи. Ооба, биз журналистика тармагында жүрөбүз, бирок журналист деп азыркы күнгө чейин өзүмдү айта албайм. Мен алып баруучумун. Анткени сахнада болсун, мисалы чоң мамлекеттик эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды алып барып, радиодо болсун, теледе болсун, мисалы таңкы программалар же саясий кечки программалар болобу, алып баруучулук катары гана, алып баруучу катары дагы өзүмдү алып баруучу деп эсептейм да. Анан журналист деп, өзүмдү профессионалдуу журналист деп эсептөөм үчүн дагы бир топ убакыт керек деп ойлоп калдым. Негизинен мен ойлойм да, ошол журналисттик бул кесип эмес, өнөр го депчи. Себеби дегенде бул ар бир адамдын түпкү дээринен жүрөгүндө болот экен да. Мисалы үчүн жанагы сөздөрдү бири-бирине куйлаштырып, сүйлөө, материалды жана аналитика салып иликтөө иши кылса, ошол журналистика тармагы бул өнөр экен. Демек, өнөрдү үйрөнсө болот экен. Үйрөнүш үчүн эмне кылыш керек? Ошол өзүңө туткан, өзүң жакшы көргөн устаттардын артынан ээрчишиң керек экен депчи. Анан биздин дагы ушул авиация окуу курсубуздун кандай максатта ачылды? Демек, ушундай өзүнүн жолун таппай жүргөн жаштар бар, жүрөгүндө бар, бирок ошол нерсени ача албай жатат. Биз ошолорго багыт беришибиз керек экен деген максатта ушул авиация окуу курсу түзүлдү. Мен ойлойм, азыркы учурда жакшы эле кетип атат деп. Бирок баштаганда мен дагы бир аз тайсалдап аттым. Кесиптештер түртүп атты, басып болду депчи. Ооба. Себеби дегенде мындай да, мен өзүм окутуучулук деңгээлге жеттимби деген суроо турат да бул жердечи. Мен өзүм билген нерсемди ошолорго канчалык деңгээлде үйрөтө Бере алам деп? Бере аламбы деген суроо турду да. Анан аябай көп ойлондук чындыгында, кандай болот депчи. Анан көрсө, биз аларга окутуп үйрөтүү менен өзүбүз алат экенбиз да. Ушул жагын кармадым да, демек мен өзүм үйрөнөт экенмин көрсө депчи. Азыр алар менен кошуп, окутуп, үйрөтүп жатып, өзүбүз менен көп нерсени үйрөндүм да. Өзүм билген нерселерди көп өзүмө тажрыйба алдым. Биз пилоттук долбоор катары баштаганбыз мунучу. Анан Азамат аке жогоруда айтты,
ортодо жок мен бере албайт окшойм деп артка бир кадам таштаганда биз болгон күч менен команда менен алдыга 2 кадам таштап тарттык. Анан буйруса азыр команда толук составда жакшы жолго бара жатат буйруса. Анан чындыгында биз бирөөгө бөлүшпөсөк болбойт. Анткени өзүбүз билим алыш үчүн дагы ички билген билимибизди башкаларга бөлүшүп туруш керек да. Ыраазычылык дагы билим дагы ошондой алмашуу жолу менен келе турган нерсе да. Суроо берип ага жооп издеген сыяктуу эле биз студенттерге билимибизди берип жатып, анан өзүбүз дагы башка жаңы билимдерге эгедер болобуз. Айта кетейин, жаштар деп калдык. Биз жалаң гана жаштар эмес. Азыр жеке мен өзүмдө деле чоң курактагы ишкерлер, андан сырткары мугалимдер бар. Жеке кабыл алууда окуп жаткандар, Азамат акеде дагы бул багытта атайын жеке катталгандар бар да. Анан жаш өзгөчөлүк деп бөлгөн менче туура эмес. Себеби эл алдына чыгып сүйлөөнүн өзү көпчүлүк инсандарга аябай жаш кезинен травма болуп калат экен да, коркуу болуп калат экен. Ошону жеңүү үстүндө азыр жаш өзгөчөлүгүнө карабай эле каалоосуна карап кабыл алып жатат. Жоопкерчилик болуш керек. Биринчи кезектечи алып баруучу, демек ал элдин алдына миллиондогон угармандардын анан көрөрмандардын алдына чыгып атат да. Демек ал элдин жүзү. Мисалы үчүн Кыргызстандын алып баруучусу болсо, ал Кыргызстандын атынан чыгып сүйлөп атат. Биринчи кезекте жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчилик болгондон кийин эфирге өзү даярданып чыгат да. Мен мындай суроону беришим керек, конокко мынтип кайрылышым керек, мынтип жеңип чыгышым керек, эфирге мынтип күлүп сүйлөшүм керек, мынтип капалуу сүйлөшүм керек депчи. Биринчи кезекте мен ойлойм жоопкерчилик сөзсүз түрдө. Мен ойлойм эң биринчи кызыгуу, каалоо. Анткени жоопкерчиликтүү туура, жоопкерчиликте чоң мааниге, бирок каалоо өзгө сиңди сүйбөсөң боло албайсың. Анткени бул чыгармачылык жолго келгенден кийин түрдүү кыйынчылыктар, тоскоолдуктар бар. Баардыгы эле жана тегиз асфальт жолдой эмес да. Таштагы дагы бар, сууну кечесиң, дайраны кечесиң дегендей, күнү түн өзүңүздөр жакшы билгендей, кесиптештер таң эрте, мисалы саат 4-тө туруп уйкуну кечип, түнү саат 12-1-де балким суткалап иштеп калган күндөр дагы болуп калат. Биздин кесип ошондой да, жанагы өрт өчүрүүчүлөр менен журналистика тармагындагы кабарчы, редактор ушул эмгектенип жатышкандарды окшоштурушат. Кайсыл жерде өрт чыкса, саатты карабайсың да, дароо жардам бергенге шашасың. Биздин кесипте да кайсыл жерде кандай маалыматтар болбосун, эмнени бериш керек болсо, ошондой мындай тик турабыз да. Ошондуктан чыдамкайлык керек. Анан дагы сөзсүз түрдө эң биринчи өз кесибин сүйүү үчүн каалоо, кызыгуу болуш керек. Суроолорубуз копуңуздарга толдуу. Суроо баары жакшы, ойдогудай, жооптор дагы ойдогудай болду окшойт деп ойлойм. Билбейм, көрөрмандарыбыз кандай жыйынтык чыгат. Мен ойлойм, ушул биздин берүүдөн өзүңүздөргө жакшы сапаны алыңыздар. Ооба, адамдан эмнени издесе ошону табат да. Балким бул көрсөтүүдөн жаман сапатын издесеңиздер, аны дагы табасыздар. Жок эмес. Эгер сиз жакшы жагын издесеңиздер, аны дагы табасыздар да. Мен ойлойм, жакшы болду. Биз азыр турмуш сабагынан качып, мектептин ага эжекелерибиздин сабагына баргыбыз келип жүрөт да. Ошол кыска убакыт аралыгында, жарым саат убагында ошол учурга алып барып, жакшы атмосфера тартуулап, жакшы маанай куруп бергениңер үчүн силерге да ыраазычылык билдиребиз. Эң оболу мага көрсөтүүнүн аталышы аябай жакты. Оюма келген эмес, редактор монус чалып айтканда, кандай деп кайрадан сурадым да, мендеги IQ деп. Ошол кайрадан өзүмө келди. Мендеги IQ-нун деңгээли канчалык? Ошондо келди да мага ойчу. Ошондуктан аябай сонун жаңы чыгарылыштар болсо ийгилик каалайбыз. Анан көрөрмандарга канчалык деңгээлде биз жакшы эмоцияны тартуулай алдык. Ал албетте сиздердин сыныңыздарда, урматтуу көрөрмандар. Ал эми бүгүнкү чыгарылыш менимче жакшы эле деңгээлде болду окшойт. Аракеттендик болушунча. Мектеп кезде сагынбай кое албайсың, сагынасың. Жакында эле эмгек өргүү алганда барып мектепти жана көрүп босогосунан аттап ошол күндөрдү сагынасың да. Анткени эң аруу байоо сезимдер дал ошол алтын уя ак мектепте болот эмеспи. Анан мен өзү эң жакшы көргөн сабагым география болчу да. Азыркы суроолордон бир аз ошол сабактагы алган билимдеримден артка тайып калгандай сезилип атат. Кайрадан бир ушул дүйнө жөнүндө маалыматтарымды кеңейтсемби деген да ой келди, жаңылоо келди. Рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Коштошпосуңуздар. Рахмат, сиздер дагы атайын убактыңыздарды бөлүп, ушундай экран астында бизди көрүп турган көрүүчүлөр ар бир үйдө футуриск орносун, жүрөктө жакшылык болсун, ошол жүрөк согуудан, кирпигиңиздер иймөөдөн тажабасын. Балким да ушундай жакшылык күндөрдү көрүшүп калуу насип этсин.
Ал эми жалпы көрөрмандарга айтарым, азыркы учурда пандемия башыбыздан өтүп жатат, баарыңыздарга белгилүү, өмүр балуу экендигин сездик, ден соолук башкы байлык экенин сездик, жакындардын амандыгы жана дагы эң негизгиси жан дүйнөнүн тынчтыгы маанилүү экенин сездик. Ошондуктан ар учурдан, ар бир секундтан, ар бир мүнөттөн, ар бир күнүбүздөн рахат алып жашайлы, ар бир күнүбүзгө ыраазычылык айталы. Жаратканым жалаң гана жакшылыктарга ортоктош кылсын. Жалпы Илим Билим каналынын жамаатына жана ушул көрсөтүүнүн редакторлоруна чоң рахмат. Кесиптештер, ишиңиздер илгери болсун. Көрүшкөнчө. Кайрадан көрүшкөнчө. Жана китеп десем айтпойчу. 3 жаштан кийин кеч деген китепти дагы кайра мурда окуган болчумун. Кийин дагы кайра. Улам бир китепти кайра убакыт өткөрүп окуган сайын же жашың өтүп бир нерсени түшүнөсүңбү, иши кылып башкача түшүнүп болдум да. Биринчи окуганда башкача түшүнүп болду. Ошол 3 жаштан кийин кеч деген китепти экинчи жолу кайра окудум, башкача түшүнүп алдым.